Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 27 сабагыбызды баштайбыз. Бизде бүгүн машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта татаал туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп аткарабыз. Татаал теңдемелерди чыгарабыз. Маселелерди чыгарабыз. Берилген туюнтмага маселе түзөбүз. Анда азыр окуу китебиндеги 1116 маселеге көңүл бурабыз. Короодо 642 кой бар. Анын 1/3-нен 4 килограммдан, андан 80ге ашык койдон 3 килограммдан, калган койдон 2 килограммдан жүн кыркып алышты. Бардыгы канча жүн кыркылып алынган? Балдар, силер билесиңер, бул кой үй жаныбары. Биз дайыма койдон жүн кыркып алабыз. Эми ушул маселеден биз азыр маселенин кыскача шартын түзүшүбүз керек. Бул жерде бизге балдар бардыгы белгилүү, бардыгы 642 кой. 642 кой. Эми биринчи 4 килограммдан кыркып алган койлорду биз биринчи деп белгилейли, 3 килограммдан кыркылып алынганды экинчи деп белгилейли, жана 2 килограммдан кыркылып алынган койду биз үчүнчү деп белгилейли. Дагы балдар, ошол жердеги койлордун санын таап, анан канча килограммдан кыркылып алынса, ошол санга көбөйтүп табышыңар керек. Маселенин кыскача шартынын калганын андан ары өзүңөр улап түзүп, чыгарылышын чыгарып, жообун жазып коесуңар. Эми балдар, окуу китебиндеги 1117 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде геометриялык маселе берилиптир. Квадраттын жагы 4 сантиметр. Аянты ушул квадраттын аянтындай болгон тик бурчтуктун жактары кандай болушу мүмкүн дейт. Демек, бул жерде бизге квадраттын жагы белгилүү. Демек, биз квадраттын жагын жазып алабыз. А барабар 4 сантиметр. 4 сантиметр. Аянты да белгилүү болот бизге. Эгерде биз квадраттын эки жагын көбөйтсөк, аянты келип чыгат. Демек, бул жерде 4 сантиметрди 4 сантиметрге көбөйтсөк, демек, аянт бизге белгилүү болот. Бул жерде аянты 16 сантиметр квадрат. Биз барабардыктын сол жагында жөн эле жаздык, чембирдигиче ошондуктан биз барабардыктын оң жагына кашага алышыбыз керек. Эми бизден сурап атат, аянты ушул квадраттын аянтындай болгон тик бурчтуктун жактары кандай болот? Демек, 16 сантиметр квадрат болуш керек аянтыбыз. Ал эми жактары канчадан болушу мүмкүн? Демек, бизге А жана Б жактары белгисиз. Биз өзүбүз табышыбыз керек. Азыр силер берилишин жазып, анан чыгарылышын чыгарып коюшуңар керек. Эми андан кийинки 1118 номерге көңүл буралы. Бул жерде бизге татаал теңдемелер берилген. Азыр мен силерге биринчи теңдемени түшүндүрүп чыгарып берейин. Бул жерден биз биринчи кайсы амалды белгисиз деп алабыз? Ооба балдар, бул жерден биз кашанын ичин белгисиз деп алабыз. Дагы аны барабардыктын сол жагына жазабыз. Ал эми барабардыктын оң жагына тамга биринчи орунда тургандагы кемитүү амалындагы теңдемеде эле иштейбиз. Демек, тамга биринчи орунда турса, теңдеме тескери амал менен чыгат. Ошондо 750-гө 240-ты кошобуз. Эми дагы эле барабардыктын сол жагын ошол боюнча жазабыз, дагы оң жагын суммалап коебуз. Демек, суммасы 990-го барабар болду. Бул жөнөкөй теңдемеге айланды. Эми биз жөнөкөй теңдемени чыгаргандай эле чыгарабыз.
Бул жерде кошуу амалында теңдеме болду. Тамга биринчи орунда турат. Демек, теңдемени тескери амал менен чыгарабыз. X барабар 990 минус 42. Демек, теңдеменин тамыры 948-ге барабар болду. Эми биз текшеребиз. 948-ге 42-ни кошсок 990, андан 750-ни кемитсек 240. Демек, 240 240-ка барабар болду. Демек, теңдеме теңделди. Жообу 948-ге барабар болду. Балдар, силер калган теңдемелерди ушундай тартипте иштейсиңер. Эми болсо окуу китебиндеги 1120 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде татаал туюнтмалар берилген. Силер эрежеге таянып, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп, анан иштешиңер керек. Астына амалдарды мамыча түрүндө айрым-айрым жазып чыгарышыңар зарыл. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз маселелерди чыгардык, татаал теңдемелерди иштедик, анан татаал туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштедик. Эми силерге үйгө тапшырма. Окуу китебинде 1122 номердеги туюнтма боюнча маселе түзөсүңөр. Бул жерде 70 минус 15 көбөйтүлгөн 2 деген туюнтма берилиптир. Силер ушул туюнтмага өзүңөр маселенин берилишин түзөсүңөр. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.